Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Кыргыз тили сабагы 4-класс, 4-чейрек. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Сабактын темасы 9 май жеңиш күнү. Грамматикалык темасы санатооч менен зататоочтон түзүлгөн сөз айкаштары. Сабактын максаты. Бүгүн биз сабакта 9 май жеңиш күнү тууралуу кенен маалымат алабыз. Текст менен таанышып, көркөм окуйбуз жана суроолорго жооп беребиз. Санатооч менен зататоочтон түзүлгөн сөз айкаштарын үйрөнөбүз. Мекенди сүйүүгө жана коргоого тарбияланабыз. Келгиле балдар, анда азыр жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Ар бирибиз сөздүк дептерлерибизди ачып, жаңы сөздөрдү жазып алабыз. Ачкачылык, азап-тозок, жоокер, кайтып келишти, курман болду, созулду. Бардыгыбыз жаздык. Балдар, биринчи эле жеңиш дегенде силердин оюңарга эмнелер келет? Кана айтып көргүлөчү. Туура, ардагер келет экен, ардагерлер. Бул жеңишти алып келген аталарыбызды айтат экенбиз, Туура, жоокер. Бул жоокерлер ата мекенди коргошкон экен, Жеңиш дегенде дагы бизге спорт оюбузга келет экен, Спортто дагы жеңишке жетишебиз. Ар кандай спорттук иш-чараларда жеңишке жетүү бул ийгилик деп эсептейт экенбиз, Ошондой эле маара деген сөз дагы эсибизге келет экен. Бул оюндарда маарага биринчи келген адам жеңишке жетет деп билет экенбиз. Азаматсыңар балдар, анда ушул сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түзүп көрөлүчү. Биз ардагерлер менен сыймыктанабыз. Жоокерлер кайтып келишти. Спорт ден соолуктун булагы. Ал чуркап маарага биринчи жетти. Азаматсыңар балдар, анда азыр биз улуу ата мекендик согуш тууралуу сүйлөшөлү. 1941-жылы 22-июнда фашисттик Германия жана анын союздаштары Советтер Союзуна кол салган. Бул согуш 4 жылга созулган, эң оор, эң кайгылуу күндөрдөн болгон. Бул окуя тарыхта улуу ата мекендик согуш деген ат менен калган. Бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллиондон ашык адамынан ажыраган. Ошентип 1945-жылы 9-майда фашисттик Германиянын Советтер Союзу талкалап борбору Берлин шаарында жеңиш туусун желбиреткен. Ошол күндөн баштап 9-май улуу жеңиш майрамы катары майрамдалып келет. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алар орден, медалдар, даңк ордендери жана Советтер Союзунун баатырлары болушкан. Алардан биз Дүйшөнкул Шопоков жана Чолпонбай Төлөбердиевге токтоло кетсек. Бул Чолпонбай Төлөбердиев адамдардын оюна келбеген эртик жасаган. Ал тынбай аткылап жаткан душман зотуна өтө кыйынчылык менен өтүп, өзү жарадар болгонуна карабай, денеси менен зотту жапкан. Салгылашууда биздин жоокерлер жеңишке жетишкен. Бул эртиги үчүн Чолпонбай Төлөбердиев Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Бул эрдик мекенин, элин бекем сүйүүдөн жаралган, теңдеши жок эрдик эле. Ошондой эле Дүйшөнкул Шопоковго токтолуп кетсек, бул душмандын борборго кире беришин коргоп, Москванын алдында 28 панфиловчулардын катарында салгылашкан. 1941-жылы 16-ноябрдагы салгылашууда душмандын 50 танкынын чабуулун токтотуу учурунда эрдик көрсөтүп курман болгон. Көрсөткөн каармандыгы үчүн Дүйшөнкул Шопоков Советтер Союзунун баатыры наамы берилген экен.
Белгилүү анда балдар биздин окуу китебибиздеги 9 май жеңиш күнү деген тексти бардыгыбыз чогуу окуйлу. Улуу ата мекендик согуш. Ал 4 жылга созулду. Өз мекенин коргоп, канча жоопкерлер курман болду. Согушка кеткендердин азы эле кайтып келишти. А элдин кыйналганычы, ачкачылык, жыйналган түшүм, азык-түлүктүн баары фронт үчүн, жеңиш үчүн зор азап-тозок менен 1945-жылдын 9 майында улуу жеңишке жетти. Бул майрам баарыбыз үчүн улуу майрам. Анда балдар суроолорго жооп берели келгиле. Улуу ата мекендик согуш канча жылга созулду? Эл кандай кыйынчылыктарды көрдү? 9 май кандай майрам? Силер бул майрамды кандай өткөрөсүңөр? Суроолорго ар бирибиз өз алдыбызча жооп берип, дептерлерибизге жазабыз. Ошондой эле биз азыр Зататош менен Сынатоштон түзүлгөн сөз айкаштарына кайрылып кетсек. Сөз айкашы толук маани берген эки же андан ашык сөздөрдүн бирикмеси болуп эсептелет экен. Негизги сөз Зататоштон болсо, Зататоштон түзүлгөн сөз айкашы. Ал эми негизги сөз Санатош болсо, Санатоштон түзүлгөн сөз айкашы болуп эсептелет. Мисалы үчүн, Зататоштон түзүлгөн сөз айкаштарына булар жол башчы, алтын саат, жеңиш күнү. Ал эми Санатоштон түзүлгөн сөз айкаштарына 1945-жыл, 7 ата, 9 май. Өзүңөр дагы Санатош менен Зататоштон түзүлгөн сөз айкаштарына мисалдарды келтиргиле. Азаматсыңар балдар анда. Төмөндөгү сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Керектүү сөздөр булар: жоопкерлердин, кайтып келген, азап-тозокту, созулду, ачкачылык. Ушул сөздөрдү колдонуп, сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Сүйлөмдөрдү толуктадыкпы? Анда келгиле анда. Ушу улуу жеңиш күнүнө карата көптөгөн көркөм тасмалар, чыгармалар, ырлар ырдалып келет. Ушул ырлардын бирин биз угуп көрөлүчү. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жаңа жок болуп. Өрттү чаңды кечип чабыл салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, даржыктанган адамдардын самайларын акчалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Күндүр түндүр мекенибиз Эштинбай, Мартин бешентиктеп турган көз жумбай. Күндүр түндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, даржыктанган адамдардын самайларын акчалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү.
пакебай, биз бүт кайра келбедик, шиберке чеп чуркаганды дегдедик. Европанын жарымына жөө барганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майра, дары жетпеген адамдардын самайларын акчалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Бул жеңиш күн майра, дары жетпеген адамдардын самайларын акчалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Балдар, силерге булар жактыбы? Карагылачы, кандай кыйынчылык менен бул жеңишке жеткенибизди билдик. Бизди жеңишке жеткирген ардагерлерибизге сый-урмат көрсөтүшүбүз керек. Ошондой эле улуу жеңишти алып келген ардагерлерибизге таазим этебиз. Ар бирибиз ата мекенибизди коргоп, сакташыбыз зарыл. Билип алгыла балдар. Бул ушу согуш мезгилиндеги жеңишке жетишкен же болбосо эр жигитти сүрөттөгөн макалдарды окуп кетсек. Эрдик бар жерде жеңиш бар. Эр жигит эл четинде, жоо бетинде. Эр намысы, эл намысы. Эрдик билекте эмес, жүрөктө. Балдар, анда силерге үйгө тапшырма. Бул ырды жаттап алгыла. Мен согушту каалабаймын өрттү мен, өрттөнбөсүн, кайгырбасын, гүлдөп турган кең мекен. Ушул менин бардык оюм, тилегим, согуш курусун, согушту мен билемин. Ошондой эле балдар, ардагерлерге куттуктоо жазып келебиз. Бүгүнкү сабак жактыбы анда? Ушуну менен сабагыбыз аяктайт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.